بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عندما تكون صائما في رمضان وخاصة Oroza kırmaganda ayrıkça jay ayında ötö bir çankap su içkiniz gelet emespi. Negidi buga жооп бербей деле койсоңуз болот. Себеби мен мунун жообун билем. Анда эмнеге сурап жатасыз дешиңиз мүмкүн. Жооп берейин. Мен Африкага жасаган сапар учурунда орозосуз, рамазансыз эле ары ачка ары чаңкап жүргөн миңдеген адамдарды көрдүм. Суусу жок, какырап какшыган момундай аймакта жашаган жерде жашасаңыз кантмексиз? Нигер өлкөсүндөгү бир аймакка барып калдык. Жерди чуңкур кылып оюп коюшкан экен. Анда киргил сары суу топтолуп калыптыр. Ырас болгон эткен суу ушул болгон соң жергиликтүү адамдар аны ичишет. Аны адамдар эле эмес, ошол суунун ичиндеги бакалар дагы ичишет экен. Бакалардан жийиркенип олтурушпай, тургундар бар сууну барда иче беришет. Мен котормочудан ушул сууну алар ичишеби десем, ал ооба өзүм деле ушундай суу ичем дейт. Кай бирөөлөр ал суудан бака кармашса, кээ бири сууну маашырлана ичип жатат. والبعض الآخر يشرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يمكن لإنسان Бакалар сүзүп жүргөн судан адам суу иче алабы? يصبح فيه الضفادع؟ Бул судагы ылай, чыла бир мүнөткө да тунубайт экен. Эми мен билбейм, эмне деп айтууну билбейм. ما أدري والله. ليس هذا فقط فإنهم يأخذون Булго берижа, ал сууну жергиликтүү тургунда пластик чакаларга сүзүп алып үйлөрүнө ташышат. Албетте чаңга батышкан болсо, бул сууну ичпегенде кантет эле? Эми сиз менен биз деле ошол чөлкөмдө жолдо калып калчу болсок, чаңкасак чыдайт белек? Албетте чыдамакпыз. А бирок чыдоонун чеги бүтүп, эмне өлүп калмак белек? Кандай гана суу болбосо биз деле ичмекпиз да. Асмандан түшкөн жамгырды, сууну көргөндө бул жердегилер кандай сезимде болушат? نادرا ما تتحقق إنهم ينتظرونه. Жамгыр мындагылардын көксөгөн кыялы. А бирок бул аймакта жаан өтө сейрек жайт экен. Жамгыр жаап калса чогулар деп мынтип тайзыраак кылып чуңкурчаларды казып коюшат. Бир күн болсо дагы суу топтолсо, бирдегилер үчүн чоң бакыт. أنا أحدثكم الآن والحرارة Мына мен азыр силерге сүйлөп жатам, төбөдөн урган ысыктын табы өтө каттуу. Мындай ысыкта суу деле бир нече күндөн ашык турбайт. Кургап бууланып жок болот. Кызык, көп жылдар бою адамдар бул аймакта кантип жашап келишет. Аллах аларга жардам беришин тилейм. Жаандын жоктугунан, кургакчылыктан адамдар биринен сала бири өлүп жаткан учурлар бар. المطر وهم يموتون واحدا تلو الآخر حتى أنه Ошол чөлкөмдөгү кайрымдуулук уюмдарынын биринде иштеген кызматкер мага бир кызык окуяны айтып берди. Кургакчылыктан жаныбарлар өлүп жатты. Жол тартып келатып кээ бир аялдар өз балдарын сатууга аргасыз болушту. Сатты дегенде туура болбой калат. Алар балдарын белек кылып атышты. Сатып алган аял деле баланы мага сат деп айткан жери жок. Эгер баласын берип аткан аялдан неге буга барып жатасың деп сурасаң, ал балким сенде баламы өлүмдөн аман алып калганга азык-түлүктөрүң бардыр деп жооп бермек. ماذا حدث كل هذا؟ لقد ارتفعت الحرارة وتوقف المطر. Эмне үчүн бул аймакта мындай абал? Күн ысып, жаан чачын токтоп, суулар нечендеген дарыялар кургап калды. Айтор күн ысыгандан ысып, кургакчылык өз өкөмүн жүргүзүүдө. Жолдо баратып чалкыган бир көл кургап, түбү какырап, топурактары жарылып кеткенин көрдүк. تبخرت بالكامل وأرضها تشققت وكأنها قطعت تقطيعا. نشارككم الآن المنظر. Bir убакта ушул мен бараткан жер, ушул аймактагы тирүү жандык аттынын баары суусунун кандырчу негизги булак болгон. Субханаллах. Эми көрүңүз, ал көлдөн лыпым эчтеке калбаптыр. Суу астындагы топурактар шунчалык катуу кургап, таштай катып калгандыктан мында басып жүрүү да кыйын. Мага кызык болду. Ушундай кургактыкта адамдар эмне үмүт менен жашап жүрүшөт болду экен? Элестете аласызбы? Ушул кургап калган бир жердеги көлдүн так ортосунан адамдар чуңкурча казып, кичине болсо дагы тамчы издеп келишет. الماء بحفر الحفر في وسط هذه البحيرة الجافة. هذه بقايا الماء. Мына бул жерде бир аз суу калыптыр. А бул жерде болсо адамдар казып, ичинде суу пайда болуптур. Кургап калган көлдүн ортосунда суу чыгып калар деген үмүт менен суу издеген адамдарды караңызчы. Ушунун баарын карап туруп, Аллах бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү бергенин сезип атасызбы? Мунун баарын эң таң каларлык көрүнүш деп ойлойсузбу? Жок, андан дагы таң каларлык көрүнүштөргө кабылдым. Адамдар үймөлөктөшүп, бир чуңкурдун тегерегине топтолгонун көрүп ал жерге бардым. لماذا؟ ماذا يوجد في هذه الحفرة؟
Çuңkurga түшүp карасам, анын түбүндө бир алакандай суу жылжып туруптур. Адамдар болсо ошол суунун көбөйүшүн күтүп, зарыгып турушат экен. Суу аз-аздан ар саат сайын топтолуп чыга келет. Чуңкурдан ары карай чакаларын узун кылып тизишип, кезекке турушат экен. Ким биринчи келсе, топтолгон сууну ошол суу алып кете берет. الذي حضر أولا يغرف أولا وهم جميعا بالانتظار. Борбордогу Африкадагы качкындар тууралуу айтсак, тапкан эткен сууга жөргөлөгөн курт кумурска, чегиртке сыяктууларды аралаштырып, өлбөй калуу үчүн эптеп аны азык кылып жешет экен. Аллахка касам ичип айтам, эгер сиз Африка чөлдөрүнө барып калсаңыз, башка планетага баргандай эле болосуз. Алар ушундай бешер абалда жашап, ошондой кебетеде кала беришеби? Кайсы бир адам ушундай аргасыздыкта жашай алар беле? Жашап чыдаган күндө деле бул көрүнүш дагы канчага созула берет? وحتى إذا استحمله فإلى متى سيستمر؟ Урматтуу бир тууганым, Африкадагы сууга зарыккан адамдардын зарын түшүнгөн бирөө акыры чыгып, аларга суу чыгарып бериптир. Ким аларга суу чыгарып берди деп ойлойсуз? من تتوقعون فعل ذلك؟ إنه الله جل جلاله. Кудуреттүү Аллах суу чыгарыптыр аларга. Аллах булуттарды так ошол аймакка чогулууга буйруп, анан таза тамчыларды ошол чөлкөнгө нөшөр кылып жаадырууга насип кылыптыр. Жергиликтүү тургундар көктөн жаган жамгырга элжиреп сүйүнүп, чын да ыраазы болуп, ууртунан жылмаюу кетпей жыргап жүрүштү. Мунун баары Аллахтын адамдарга болгон мээрими экенинде шек жок. Урматтуу бир тууганым, биз өзүбүз колдонуп жүргөн сууга маани беребизби? Суу көптөп эле ой келди коромжу кыла бербейличи? Суунун кыпындай тамчысы кай бир жерлерде миллиондогон адамдардын зарыга күткөн кыял экенин унутпаңыз. Биз негизи андай зарыгуунун мазмунун түшүнө бербейбиз. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам мынтип айткан: "Шаркырай аккан дарыянын жээгинде турсаң дагы сууну ыксыз коротпо." Мен бул хадисти мурун деле укканмын. Бирок анын маанисин Африкадагы кургакчылыкты, сууга зар болгон адамдарды көргөндө аябай түшүндүм. О Аллах, баарыбызга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга насип этчү Кавсар көлүнөн чаңкоону түбөлүк кандырган суудан ичүүгө насип кыл. О Аллах, кыяматта биз сенин ырайымыңа карай чуркайбыз. О Аллах, сенин көлөкөңөн башка көлөкө табылбай турган күнү баарыбызды өз көлөкөңгө калкалай көр. Баарыбызды жакындарыбыз, бала чака ата-энелерибиз менен бейиштин ажайып бактарында сейилдеп өзүңдүн жүзүңдү көрүүгө насип эт. Бүт ааламдардын эгеси Аллахка чексиз мактоолор. في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.